Көрсөтүлгөн маселе боюнча мына Алианаровдо ошол Нурбаевдардын кланы башкарып калган бир айыл өкмөттү ошолор гана билип, тууган урук, жегжаат, куда сөөк, тамыры, тайке, жээндери менен басып алган. Ал жерде жер сатуу боюнча акча алып аткан жеринен ушул мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери тарабынан кармалып, камоого алынган. Айылдык кеңештин төрагасы өзүнүн кызматын таштап качып кеткендиги бардыгыбызга маалым. Айылдык кеңештин ошол печатын дагы бербей алып кеткендиги боюнча дагы урматтуу Ордо Улуу Ош облусунун тургундары мына буга чейинки болуп келген ушул мамлекеттик деңгээлде коррупциялык элементтер менен күрөшүүнүн натыйжасында биз сиздерге ар бир жасаган ишибиз боюнча отчетторду берип келгенбиз. Мына ошол отчеттордун дагы уландысы бардыгыңыздарга белгилүү болгондой бул коомчулукта өтө чоң резонанска айланып кеткен окуя болду. Мына Араван районундагы Алианаров айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы, азыркы жогорку кеңештин депутаты Нурбаев Жалалидин мырзанын ушул Араван районундагы Алианаров айыл өкмөтүнүн башчысы болуп тургандагы туура эмес кылган иш аракеттеринин тегерегинде бир топ текшерүү иштери жүргөн. Мына ошол иштердин натыйжасы бүгүнкү күнгө чейин эмне болду, ал жерде ким жаза алды, ким жаза алган жок, ишиңердин аягына чыктыңарбы, чыккан жоксуңарбы деген мына өзүңүздөрдөн бир топ кайрылуулар бизге келип атат. Биз ар бир пикирлериңиздерди ошол ар бир маселе көтөрүлгөн маселе боюнча пикирлериңиздерди окуп атабыз, көрүп атабыз. Мына ошол суроо талаптар боюнча ошол маселенин тегерегинде жыйынтыгы эмне болду ушуну айтып коюуну туура көрдүк. Көрсөтүлгөн маселе боюнча мына Алианаровдо ошол Нурбаевдардын кланы башкарып калган бир айыл өкмөттү ошолор гана билип, тууган урук, жегжаат, куда сөөк, тамыры, тайке, жээндери менен басып алган. Ошол жерде гана ошолор иш жүргүзүп атат деген маселени койгонбуз. Мына ушунун натыйжасында ошол Нурбаев мырзанын бир тууган кудасы, өзүнүн бир тууган жээни ошол жерде жер адиси болуп иштеп аткан. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой ушу бир айдын тегереги болуп калды. Ал жерде жер сатуу боюнча акча алып аткан жеринен ушул мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери тарабынан кармалып, камоого алынган. Андан тышкары мына ошол эле Нурбаев мырзанын бир тууган иниси, агасынын баласы Розали деген жигит айылдык кеңештин төрагасы болуп иштеп келген. Ошол Нурбаев мырза айыл өкмөт башчысы болуп турганда ошол бир тууган иниси айылдык кеңештин төрагасы болуп, анын орун басары бир тууган тайкеси болуп ошол айылдык кеңештин төрагасынын орун басары болуп иштеп келгендиги жөнүндө дагы маселе мен көтөргөм. Мына ошонун натыйжасында иликтөө иштери жүрүп, ошол Алианаров айылдык кеңештинин төрагасы Нурбаевдин бир тууган иниси Розали деген мырзанын дагы жогорку билими жөнүндөгү дипломуну шек жаратып, мына ошонун натыйжасында улуттук коопсуздук кызматы тарабынан кылмыш иштери, иликтөө иштери башталган. Ошонун натыйжасында ал айылдык кеңештин төрагасы өзүнүн кызматын таштап качып кеткендиги бардыгыбызга маалым. Кыргызстандан чыгып кетти деген маалыматтар айтылып жүрөт. Бүгүнкү күндө айылдык кеңештин ошол печатын дагы бербей алып кеткендиги боюнча дагы бизге бир топ жергиликтүү депутаттар, айыл тургундары, ошол айыл өкмөтүнүн жашоочуларынын кайрылуулары болуп, ошонун натыйжасында мына ал киши 2 күн болду печатты кайрып берип, айылдык кеңештин печатын алып келип айыл өкмөтүнүн колуна тапшырып, анан өзүнүн арызын өз колу менен жазып жөнөтүп жиберген экен. Бүгүн аймактык шайлоо комиссиясына атайын анын арызы кароого киргизилди. Ал ошол депутаттык мандатынан баш тарта тургандыгы жөнүндө арызын берди өзүнүн каалоосу менен. Эми аймактык шайлоо комиссиясынын чечими чыкса, аны мандатынан ажыратуу боюнча андан кийин айылдык кеңеш өзүнүн кезексизби, кезектеги отурумун өткөрүп, өздөрүнө ошол айылдык кеңештин иштей турган, үй бүлөлүк кландарга кошулбай турган, калыс элге иштеп бере турган төрагасын шайлоо алуу алдында турат бүгүнкү күндө. Мындан тышкары мына ошол Араван районундагы Чегават айыл өкмөтүнөн, Нурабад айыл өкмөтүнөн, Юсупова айыл өкмөттөрүнөн
200-300 гектардан жер берип отуруп, жалпысынан Араван районунан 1000 гектар жер ошол Жалалидин Нурбаев мына бүгүнкү күндө жогорку кеңештин депутаты таап келдим деген инвесторлорго, ошол киши аркылуу келген инвесторлорго ижарага берилген. Бирок бирөөндө дагы бир дагы айыл өкмөттө мыйзамдуу түрдө документтер жасалган эмес. Мына Чек-Абад, Нур-Абад айыл өкмөттөрүндө керек болсо ошол ижара акысы дагы, аренда акысы дагы, социалдык пакет дагы бир тыйын акча эч кандай элге төлөнгөн эмес. Мындан тышкары элде ошол өстүрүлүп аткан өсүмдүк, кандай гана өсүмдүк болбосун, чет элдик инвестор келгенде эл менен коомдук жолугушууларды өткөрөт. Бул биринчи элдин макулдугун алат, жергиликтүү эл менен түшүндүрүү ишин жүргүзөт. Экинчиси ошол өсүмдүк өссө, ошол айлана чөйрөгө болгон ошол өсүмдүктөн айлана чөйрөгө болгон таасир бул абос деп коет орусча айтканда. Окумуштуулар тарабынан, тиешелүү адистер тарабынан, министрликтер тарабынан жүргүзүлүп, илимий изилдөөчтөр анан кийин уруксат берилет. Алардын бирөөсү дагы жазалган эмес. Бир дагы мамлекеттик органдан ошол чет элдик ишкердин ишмердүүлүгүнө уруксат деген кагазды көргөн жокпуз. Эч жерден алынган дагы эмес. Мына андан тышкары 1000 гектар ошол жана Ферулла айдайбыз деп Чек-Абад, Нур-Абад, Юсупова, Айланаров айыл өкмөтүнөн алган жерлер боюнча мына иштин жыйынтыгы Араван райондук прокуратурасынан, Араван районунун прокурору Токон Мураттын колу менен мына бизге атайын аныктама келди. Ал жердеги 1000 гектар боюнча сотко кылмыш иши козголуп, иш сотко өттү. Бүгүнкү күндө Араван райондук сотунда иш каралып атат. Биз президенттин жерлердеги ошол облусундагы өкүлү катары, ошол өкүлүнүн орун басары катары, өкүлү катары мына губернатор менен биргеликте биз аракетибизди кылып, ошол жердеги коррупциялык элементтерди, кылмыштык иш аракети бар элементтердин жүзүн ачып, кылмыш иликтөөгө чейин укук коргоо органдарынын колуна жеткирип бердик. Мына ошонун натыйжасында азыр иш козголуп, иш Араван райондук сотуна өттү. Эми бул соттун өзүнүн абийириндеги нерсе. Биз соттун ишине кийлигишип, мындан аркысына эч нерсе деп айта албайбыз. Сотторубуз ушу мамлекеттин кызыкчылыгы, элдин кызыкчылыгы, карапайым элдин кызыкчылыгы деп чечим кабыл алабы, же болбосо мурдагыдай эле бирөөнүн акчасына, бирөөнүн кичине бир берген сыйлыгына, кызыкчылыгына кызыгып чечим кабыл алабы? Бул Араван райондук ошол сотунун, сот кызматкерлеринин абийириндеги нерсе. Мындан аркы маселе мына сот отурундагы ар кандай күндөргө белгиленип өтүп атат. Ал жерлерге биздин тапшырма менен айыл өкмөт башчылары, тийиштүү юристтери, айылдык ошол жер адистери айыл өкмөтүндөгү толугу менен катышып атышат. Биздин пикирибизде жер толугу менен ошол жерлер кайтарылып, кайрадан муниципалдык менчикке өтүшү керек. Бирок бул боюнча чечимди сот кандай кабыл алат? Бул соттун чечимине жараша болот. Экинчи маселе ошол жердеги Нур Билим балдарга билим берүү мекемеси боюнча болгон жеке мекемеге жылытуу системасына акча которуу боюнча мынакей ошол эле Араван райондук прокурорунун бизге берген билдирүүсү боюнча мына Кыргыз Республикасы президентинин Ош облусундагы Жамыкуловго деп бизге маалымат катары жөнөтүп атат. Чечим болду. Мына 247.187,8 сом бюджеттен каржыланган төлөм акчаны мамлекеттин эсебине өндүрүү үчүн мыйзам бузууну четтетүү жөнүндө Айланаров айыл өкмөтүнүн башчысына талап келтирилгендигин билдиребиз деп. Биз бул жагынан дагы акыйкаттыкка жеттик деген ойдобуз. Эми ал акчаны кайра, төгүлгөн акчаны кайра мамлекеттин эсебине кайтаруу боюнча айыл өкмөтү райондук деңгээлде жетекчилер иш алып барышы керек.